Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Ош шаарында муниципалдык ипотекалык компания курган үйдө жашап жаткан жарандар менен жолугушууну чечтик. Канчалык деңгээлде ошол үйлөр ыңгайлуу жана ошол базар баасындагы баадан айырмаланат. Ошону менен бирге башка жеке строительдик компаниялар курган үйлөрдөн эмнеси менен айырмаланат, ошол жөнүндө маек кылабыз. Бүгүн биз менен болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы эжелер? Эжекелер, сиздин атыңыз? Мен атым Гүлзада. Гүлзада эжеке, бул үйдө муниципалдык, Ош шаарында муниципалдык ипотекалык компания салган үй, туурабы? Ооба. Сиз ушул үйдө канча жыл жашаганыңызга? Буюрса бизге 1 жыл болуп атат. Былтыр Качан кирдиңиз? Декабрда кирген мен. Декабрда кирдиңиз, 1 жыл жашап бүттүңүз бул Ооба. уже? 1 жыл. То есть бул үйдүн канчалык деңгээлде ыңгайлуу, канчалык деңгээлде шарты жакшы экенин билип бүтүпсүз да? Ооба, албетте. Кышында Аябай ысык болот. Жеңил кийимдер менен эле жүрөбүз үйдө. Отопление өтө ысык иштейт. Мен өзү 1 комната үй алгам. Анан күн дагы тиет мен жактан. Жайкысы деле өтө ысыбайт, бөлмөлөр жакшы эле го. ошондо сиз эмне үчүн башка курулуш компаниялар салган үйлөрдөн албай ушул үйдөн алдыңыз? Мен башка компанияларга барып сурап көрдүм да, ошо 1 комната үйлөр 1 миллионго кымбат экен да. Мен 2-3 компанияга баш багып көрдүм да. Анан бул өзү башка компанияга караганда арзан. Анан 10 жылга берип атат. Айлыкта бюджетте иштегендер үчүн өтө ыңгайлуу экен да. Мен айлыгымдан эле төлөп атам. Бирок арзан дегенде кандай? Бул ипотеканын өзүнүн үстөк акчасы бар да. 4%, 5%, 6% деген үстөк акча бар да. Мисалы үчүн курулуш компаниялардан алсаңыздар, процент пайызы жок да, бекер. То есть өзүнүн койгон акчасын эле төлөйсүздөр. Мисалы үчүн 1 чарчы метр $650 болсо, ошону эле төлөйсүздөр да. Бул жерде төлөгөндүн үстүнөн дагы процент төлөп атпайсыңарбы? Ошондо деле арзан да. Ошондо деле арзан. Мен кайсы 2 компанияга кирдим. 1 комната үйлөрдү 3 миллион, 3,5 миллион, 3 миллион 800 деп ошондой угуп келдим да. А бул жака келгенде азыр мен 1 комната үйдү 2 миллион 800 алдым да. 1 миллион 2 миллион 800 же сиздики дагы бир 2 комната 70 метр квадрат 2 миллион 800 миңге түштү. 1 комната үйлөр 1 миллион 800 миң. Бул жерде 4%тен берди бизге мамлекеттик ипотека. Өтө жакшы шарттар менен берди бизге. Ваннасы, туалеттери, аристондорду 2 эме тараптуу аристондор койду. Полдору паркет менен жылууланган, бардык шарты менен. Биз наразы эмеспиз, бизге өтө арзан процентте берилди, 4%тен. Ошо. Азыр эмне үчүн бул суроону көтөрүп калдык? Эмнеге дегенде азыр бийлик тараптан саясат жүргүзүлүп атпайбы? Ипотекалык курулган үйлөрдү көбөйтөлү. Эмнеге дегенде ошо үйлөргө ишеним элдер көбүрөөк арттырып атышат. Былтыр ошол кооперативдер, турак жай кооперативдеринде элдер көп банкрот болуп калып, акчаларын алдатып, алдырып жиберишти го. Анан кийин ошол саясатты социалдык турак жай деп атышат да. Бирок мен социалдык турак жай деп айтпайт элем. Ал жөн эле ошол акчасы бар, бирок азыраак адамдарга берилген кепилдик да. Эми социалдык турак жай бул ушул үйгө муктаж болгон, бирок акчасы жок адамдарды айтабыз да. Анан ошолорго жардам берип, ошол батирлерди куруп, бир жеңилдиктер менен берилген үйлөр социалдык турак жай деп аталат да. Анан эми сиздер айтып аткан үйлөр, мындайча айтканда, азыркы шартта ыңгайлуу болгон, айлык маянага дал келген үйлөр деп айта алабыз. Мисалы үчүн сиз айта аласызбы азыр канча зарплата аласыз, анан кийин ошонун 1 айлык маянанын канчасын төлөйсүз? Мен эми азыр баламдын жана социалдык пособиясын деле киргизгем. Өзүм айлыгым менен 12,5 миң экөө менен мен банк эсептеп берди. Банковский система аркылуу эсептеп берди. Ошол боюнча төлөп атам. Азыр эми балам пенсиясыга 8 миң, ага дагы өзүмдүн кошумча айлыгымды киргизем, ошону мен 10 миң төлөп келатам, 10 жылга алдым. Айына 10 миң сом төлөйсүзбү? 10 миңден төлөйм. Ошондо доходтон канча процент төлөп каласыз? 70%бы? Ооба. Жарымынан көбүрөөк төлөйсүз да, доходтон түшкөндөн, туурабы? Жарымынан көбүрөөк. Сизчи? Мен кичине ден соолугума байланыштуу 2-чи группада инвалид катары 13 миң айлык пенсия алам.
Үйгө айына 12.300 төгөм. Анан шаардык китепканада иштейм, ал жерде 21.400 айлык алам. Аны ичип жейм, ден соолугума карайм дегендей. Мен кыйналбай элатам, мен жакшы эле төлөйм. То есть бир айдагы кирешеңиздин 3 бөлүктүн 1 бөлүгүн төлөйсүзбү ипотекага? Бир бөлүгүн төлөйм. 3 бөлүктүн 1 бөлүгү 1 ипотека. бөлүгүн төлөйсүз. Сиздики 2 комнатпа? Сиздики 1 комната, комната. ооба. 1 комната болгон үчүн ошол 3 бөлүктүн 1 бөлүгүн төлөйт экенсиз да. Сиздики 2 комната болгон үчүн азыраак, ой чоңураак болгон үчүн көбүрөөк силер көбүрөөк төлөйт Көбүрөөк экенсиңер да. төлөйм Түшкөн кирешеден 3 бөлүк болсо ошонун 2 бөлүгүн төлөйт экенсиз да. Ошондой болуп калабы? Сиздики ошондой болот. Ооба, меники ошондой. эки бөлүк Эми болуп банк калат экен эсептеп берген биз ошо зарплаталарыбызды, бардык чогубузду, доходубузду эсептеп туруп бөлүп койгон да. Эми бизге бул өтө Азыр эми ыңгайлуу. 9 жылда төлөп бүтөсүз да. Ооба, азыр 1 жылда жылда төлөп төлөп бүттүк. Эми дагы 9 жыл калды да. Силер даяр үйгө кирдиңерби? Ооба. Да, Ремонтуна акча короткон жоңуз Мындай ичкенде лампочка салдык, болду. Силер мисалы үчүн ошол 20% акчаны салган күндөн тартып үйгө кирген убакыт канча болду? 1 жыл болду толук. Не. Смотрите, силер барып чечим чыгарылганда ошол 20%ды банкка барып салдыңар го. Ошонон тартып үйлөргө ключ алып кирген убакыт канча болду? 2 айбы, 3 айбы, 6 айбы? Биз ошол үйгө киргенибизде эле первоначальный взносты төлөп кирдик да. Төлөгөндө эле эртесиби же 1 жумабы же 1 айбы? Убакыт берди. Бир жуманын Төлөгүлө деп ичинде. төлөдүк. Төлөй эле сразу ключту берди да. Силер сразу эле төлөгөндө эле сразу ключту берди. Туурабы? Анан сразу эле кирдиңерби? Ооба. Бул жер зал, Бул жак канча чарчы метр баягы зал? Билесизби, эсиңизде барбы? 20. 20 балкон. Балконду чоңойтуп койгон турбайсызбы? Бул кухня, Бул жагыңыз жылуу экен. Ал жагда балкон. Бул жакта дагы балкон бар экен. Бирок азыр мына эле отопление отурат да, Ушул эле. Күн дагы тиет анысынан. Муякта суу чыгат. Бул жакта ысык суу, муздак суу бар. Газ бар. Газ бар. Эми бул жерде бул баатыр 43 квадрат чарчы метр экен. Бул жерде Ваннасы. Ванна, туалет бөлөк экен да. Өзүнчө. Үйүңүз майлуу сүттүү болсун да. Ушул жерде жалаң гана тойлор боло берсин, өмүрүңүз узун болсун. Жашооңуз ушу үйдөн улам кескин түрдө жакшы жакка өзгөрүп кетсин. Айтканыңыз келсин. Рахмат сиздерге, кеттириңиз. Могу коридор. Кстати, могу жерде холл аябай чоң экен. Бул холлдо свет барбы? Свет жанырсың? Бул холлдо гүлдөрдү коюп, мындай окшогон коляскаларды койсо болот экен. Кошумча, Кошумча. Моолорду? Бул неме щитовой. Полностью немеси счеттор немеси коюлган, электрощитовой. Тиги пожарный неме. Могул жакта суу неме коюлган, счетчиктер. Счетчик водоснабжения. Бул суунун счетчиктери ар бир квартираныкы, Ушу счетчикке карап төлөйт. Ооба. Жакшы экен. Счетчиктерди силер коюп бериңерби? Полностью ушул. Моуч? Пожарный неме. Пожарныйдыкы. Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Кандай, жакшысыңбы? Могу саатың укмуш го? Бул саатпы? Бул футболка чейин жүрөт эле, азыр кийип алды. Ошо үйдө жылуу болгон үчүн ушундай экен да, жеңил желп эле жүрөт экенсиңер, Рахмат. 2020-жылы Минерге остановкага келгенмин. Келип туруп, карасам дом башталып атат. Иштелип атат. Эне кийин чалдым. Бизге берилеби дедим. Десем, жо деди. Сенге берилбейт деди. Мэриянын адамдарга берилет деди. Кимге чалдыңыз? Yok, номерге да, рекламный. Eski meriyeге бардым. Кутманалыканы адамдарга барып, эне кийин тапшырдым. Документ тапшыргандан кийин, эне кийин берди эле. Ошо документим кабыл алды.
Атам ишенбеді, сен қандай аласың, ошончо 2000-3000 адам 2000-3000 адам ала албайт. Ошондой дегенден кейін мен алам дедим. Атаңыз қанша жашта? Атам 66 болса 58-ге толду. Алыгы мэриядан ала албайсың деди да, сен давлат иште иштебейсиң деди. Дегенден кейін мен алам дедим. Сиз жөнөкөй эле жарансыз. Жөнөкөй эле жарамын. Анан бирок сиздин немеңиз бар, жанагы пособие аласыз. Ооба. Анан кийин биринчи очередте ала турган тизмелер категориялардын арасына киресиз, майыптыгыңыз бар. Ошон үчүнбү? Анан Ошону билан болуп кетти. Келген энеген кайра акамга барып, үнгө айтты, мен сеники безөчөр, сен ала аласың деп. Ошолор ишентиришти. Мен ошо ишенч менен алдым. Ошо жакшы болду. Азыр бала чакам 4 балам бар. 700 сом акча төлөбөйм дедим. Алыгы отоплениеге. 680 сом төлөйм дедим. 100 кило көмүрдү акчасын эм төлөбөйм дедим. Десем менен кийин адамдар мындай карап туруп, ошондой болобу дейди. Ошондой дедим. Эмнеге десеңиздер дедим, силер 5000, 6000, 10000 акча иштетет да. Даже көмүргө, светке, газга бардыгы бирикип 20 000, 25 000 иштетүүргандар бар да. О, мисал жер үйдө. бу жерде канча отопление? 680 сом, 700 сом болот. Кышта раза соогук болуп кеткенде 1000 сом болду. Болса, болбосам арзан эле. Биз азыр Ош шаарындагы муниципалдык ипотекалык компаниянын Ош муниципалдык ипотекалык компания салган Достук 83дүү үйдү көрүп жатабыз. Ошол үйдүн подвалындабыз. Көңүл бурсаңыздар, бул подвалда абдан жылуу. Бул жерде жашоочулар өздөрүнө ыңгайлуу болгон шарттар түзүп алса болот. Подвал чоң, подвал канча чарчы метр? 700 метр квадраттан ашыгыраак. 700 квадрат метрден ашыгыраак, мындай батарейкалар бар. Үстүлөрү дагы абдан таза. Бул жерге жанагы жаштардын борборун ачса болот. Сиздерде кандай пландар өзү? Бул жерде мына жерде теннис ойнойт экен анча-мынча, сиздердин жашоочуларыңыздан планы кандай? Сиз жашайсыз да ошол жерде? Мен жашайм, бирок мен Дамком эмес, просто жителим да. Көпчүлүктүн оюнда арендага сурагандар болду, аларга берген жокпуз, потому что өз жители өздөрү общий пользование. Балдар үйнө турган же аялдар фитнес залга перспектива. Өзүбүз подвалдан түшөбүз. Ушул жерде балдар ойноп, кыштын күнү эле жайдын күндөрү иштен келгенден кийин аялдар эркектер аракет кылса. Бул перспектива да. Ошол үчүн сизге берген жокпуз, сизге бербейбиз деп атабыз. Общий пользование колдонобуз, Кудай буйрса. Мен ойлойм, бул көп кабаттуу үйдүн социалдык баалуулугу, ушундай немелер, аянтчалар болуш керек сөзсүз, сыртта эле эмес. Эгерде подвалыңарда ушундай аянтчалар болсо абдан жакшы. Эмнеге дегенде ал ден соолукту чыңдай турган, же болбосо жашоочулардын башын бириктире турган бир аянтча болуп калат да. Мындай аянтчаны ушул үйдө сакталып калганына мен мисалы Ош шаарынын жашоочусу катары абдан сүйүнүп жатам. Сиздер дагы бул жерде жашайсыздар, Сиздин атыңыз ким? Менин атым Наргиза. Наргиза. Канча болуп жашаганыңызга? Ушу биз 2022-жылы алганбыз, июнь айында үйдү. Ошодон бери жашап атабыз. Кыйналбай эле төлөп атасызбы? Эми аракет кылып атабыз. Иштеп атабыз, аракет кылып атабыз. Кандайдыр бир расходторубузду, чыгымдарыбызды үнөмдөп, үйдү төлөгөнгө бүт күч аракетибизди жумшадыбыз. Эмнеге сиз ошол Ош шаарынын ипотекалык компаниясынан үй алууну чечтиңиз? Жанагы строительный компаниялар деле көп да. Жок, эми ал жакка көбүрөөк каражат керек. Тем более ал жакта ремонт кылыш керек, кандайдыр бир оплатанын мөөнөтү дагы аябай тез, мындай кыска мөөнөттө. 3 жылда келет да бул. 3 жылда келет. Бул жерде кеңири 10 жылда биз акчаларыбызды төлөп кеңири кутулуп алсак болот. Мисалы бир айлык кирешеден айлык төлөм канча пайыз? Мисалы 3 бөлүнүктүн канчасы? Меники азыр жарым пайыз кетип баратат. 50 пайызы. Сиздин немеңиз, квартираңыз чоңураак окшойт да? Канча? Биздин квартирабыз чоңураак, анан үй бүлөдө бизде 2 киши бар. 3 комната. 2 киши иштейбиз. Канча чарчы метр? 81. 81 болгон үчүн төлөмү көбүрөөк экен да.
ооба. Могу жерде камераларды элдер өзүлөрү акча топтоп неметип орноштуруштур. Ошону менен бирге биякта неме эшиктерге дагы кодовый эшиктерди жашоочулар өздөрү акча топтоп орнотушкан. Бул деген ошол жашоочулар өзүнүн турак жайын сүйүп жашаганынын белгиси. Эмнеге дегенде көп эле айтып атышпайбы, бул ипотекалык үйдө жашагандар арендага тапшырыштыр, тиги бу деген андай эмес экен. Бул жерде көпчүлүгү эле 90% өздөрү эле жашайт. Неме арендага берген немелер случайлар аз. Анан калса карыздар боюнча дагы карыздар жок экен бул үйлөрдө. Ошол ипотекалык пайызда төлөгөн карыздар жок экен, бирок карыздар төлөбөсө проценти бар экен. Ооба, бизде шаардык кеңеш тарабынан бекитилген жол бар, жолго ылайык ар бир кечиккен күнгө 0,1% төлөй турган суммадан туум төлөйт, пеня төлөйт. Азыр пенянын суммасы канча жетти? Жанында так маалымат жок, бирок бул домдо жашоочулар жалпы эле ипотекалык шартта батырган жарандардын кечиккен күндөрү өтө аз. Баягы суббота воскресеньяга туура келип калат, анан айлык келгече деп 1 күнгөн 2 күнгө кечикпесе, негизи чоң узакка чейин кечигип төлөгөндөр жок. Наркы үйдө төлөйт. Наркы Да, үйдө. эки үйдө 170 квартира бергенбиз, баардыгы боюнча төлөмдөр жакшы эле кетип атат. Бул үйлөрдүн минус жагы, бул ошол бир эле лифт бар бул үйлөрдө. Бул ошол жарандарга ылайыкташтырылган эле лифт, грузовой лифт жок. Наргиза ушул үйдүн жаңы жашоочусу болот. Наргиза дагы очередке туруп алган бул батирде. Канча жыл очередте турдуңуз? 2008-ден бери. Канча жыл болуп калды? 15 жыл. Ооба, 2008 берген документтерди. Анан 2022 кирдиңиз. Ооба. Анан азыр айым 15 жылга жакын немеде Буйруп насип этип да очередте туруптур. Канча комната сиздики? Меники 3 комната. Да, бул жерде детская комната бизде. бул канча квадрат чарчы метр бул? Жалпысына 81 квадрат. 81 квадрат. 81, почти что 82 квадрат. Могу жерде немеңер кеңир экен, Холл, прихожка кеңир экен. Жакшы. Биз бул үйлөргө жанагы салынып элдер кирелекте бир сыра кирип чыкканбыз да. Анан кийин азыр мониторинг кылып жатабыз. Мен ошо комиссиянын мүчөсү болом. Канчалык деңгээлде бул үйлөр ылайыкташтырылган, жашоо турмушуңар кандай деген бул маек кылганы неметкенбиз. Мына мисалы үчүн мынунун полу жылуу экен. Неден? Ламинат өзүнүкү. Жок, бул жерде теплый пол жок да. Жок, трубалары өткөн. Отопление трубалары ошон үчүн кээ бир жерлерде. Бул жерде зал. Наргиза айымдын гүлдөрүн көрдүңөрбү? Кумушкен гүлдөр. Балкон дагы жылуу экен. Балкон абдан жарык. Бул жерде балкон полностью стеклянный болгон үчүн бул жерге көп свет кирет экен. Жарык жакшы кирет экен. Ушундай үйдү алуу үчүн эмне кылыш керек? Кантип кандай шарттар бар? Эгерде азыр очередке турсак качан алып калабыз? Ошо жөнүндө толугураак түшүндүрмө берип койсоңуз. Азыр негизги маселе бул турак жай кодексинде талаптары, турак жайды алуу үчүн сөзсүз түрдө кезекке туруш керек болот. Кезек үчүн атайын документтердин перечени бар. Негизги талап, мисалы, муниципалдык ипотекалык программадагы негизги талап Ош шаарында акыркы 3 жылда каттоосу болуусу, анан атында турак жайы болбоосу, же батир, же турак жай салуу үчүн жер тилкеси болбошу керек. Анан 3-чү шарт ошол төлөө жөндөмдүүлүгү, ошол кирешелеринин жалпы ипотекалык шарттагы кредиттөөнү төлөөгө жетиштүү болуусу. Андан сырткары ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн тиешелүү өздүгүн тактаган документтердин көчүрмөсү талап кылынат. Анан ошол аймактык башкармалыктан ошол жашоо шартын аныктоо актысы кабыл алынат. Ал жерде кандай шартта жашайт, үй бүлөгө батирге муктаж эмес экендигин аныктап берүүсү керек болот. Анан ошол маалыматтарды алып келсе, биз азыр мурункудан өзгөрүп калды. Азыр электрондук тизмеге коебуз. Ошо жаран ошо электрондук тизим аркылуу өзүнүн кезегин, анын жылуусун кандай жылып атат көрүп турса болот. Анан азыр бүгүнкү күндө биздин ишкана жалпысынан 3 көп кабаттуу үйдү куруп атат. Алардын жалпы саны 251 батир болот. Быйыл 45-ин бүтүрөбүз, кийинки жылдары кезек менен башталат. Кезекке турган жарандардын саны 800дөн ашат. Бирок эми ал жерде бардыгы эле 800 жарандын баары ала алат деген сөз эмес. Алар да жанагы жогоркудай шарттар болуп калат. Тиги турак жай жашоо шартын өзгөрткөн учурлар болот, шаардан чыгып кеткен учурлар болот.
Анан граждандыгын алмаштырган учурлар жана башка бир нече факторлор бар. Ошол факторлордон улам жарандар ала албай калган учурлар болот да. Ошондуктан 800дөйдөн ашык тизме 251 батир, демек 2 жылдын аралыгына бүтүрөбүз буюрса. Ошол 2 жылдын аралыгында толук тизмени реализациялоого мүмкүнчүлүк болот деген мындай болжолубуз бар да. Ушундай болуп калат. Анан тиги бул жанагы субсидиялар боюнча, биз биринчи комиссиянын мүчөсү болуп иштедим да мен. Ошол комиссиялар иштеп баштаганда жанагы социалдык турак жайга кичине жакындатып, ошол немелерге карабай эле койбойсуңарбы? Ошол мүлкү барга же мүлк барлардын көлөмүнө карата бербейликпи? Мисалы үчүн ошол общежитияда жашагандар албай калып атат, шарты жок болгондор албай калып атат деп сунуш кылганда, ошол канчалык сунуш кылса деле ал жергиликтүү кеңештен өтпөй калды. Ошо биздин көп айрылуу топтор, ошол айлык маянасы силерге төлөгөнү жетпегендер үйсүз калып атат да. Ошого карата Ош шаарынан жергиликтүү кеңешке кайрылып субсидия караса болобу? Мисалы Финляндияда ошондой экен да. Мен жакында ошо Финляндияга барып келдим. Ал жерде жергиликтүү бийлик субсидиянын ар түрлөрүн карайт экен да. Мисалы үчүн ошол ремонтко берет экен субсидия, же болбосо ошол турак жайың болсо деле коммуналдык чыгымдарды төлөй албасаң коммуналдык чыгымга берет экен, же батирде турсаң батирди төлөгөнү берет экен субсидиячы. Ошол жашоочулар жакыр болуп кетип, жашоонун төмөнүнө түшүп кетпес үчүн, анан кийин кайтып социалдык башка керектүүлөрүн толук кандуу иш жүзүнө ашырыш үчүн ошону кармап турушат экен да, субсидиячы кармап турат экен. Ошол жөнүндө кандай сунуштар бар? Сиз жана туура белгиледиңиз, өзүңүз да комиссиянын мүчөсү болуп, анан 12 сунуш берилбеди беле? 12 сунуш берилген. Ошолордун арасында негизгилери ошол жана социалдык коргоого муктаж болгон жарандардын өзгөчө жанагы жашоо шартын жакшылап, жатаканада жашагандардын шартын жакшылоо маселесине берилген. Анан ошо 12 сунуштун ичинен бир гана сунуш өттү. Жанагы биздин каттоосу 5 жыл деген норма бар болчу, ошол 3 жылга түштү. Турак жай кодексиндеги эң минималдык срокко түшүрүлдү да. Калган сунуштар жанагы финансылык, программанын финансылык ресурстарынын жетишсиздигинен улам ишке ашкан жок, бирок күн тартибинен ал маселелер алынган жок. Бирок быйыл биз айтып атабыз, мына азыр быйыл кече бизге маалымат берилди, 2 миллиард 650 миллиондой шаардын бюджети каралып атат. Ошонун ичинен белгилүү бир 200 миллион сомдон тегерегинде ушундай катмарлар үчүн отдельно бир акча каражатын сурасакпы деген ниетибиз бар. Ош шаардык кеңешинин бир депутаты бар, Таалай, фамилиясы азыр эсиме чыгып атат. Ал жигит да ушуну демилгелейли деп айтты. Себеби ал депутат биздин жана ХБК району, Манас ата кичи районунан экен. Ал жерде билесиз жанагы 20дан ашык жатаканалар бар. Ошол жатаканалардын арасында жүрүп, ошол жерден депутат болгон жигит экен. Ошол дагы мындай параллель колдоп ушул сунушту алып чыккыла деп айтып атат азыр. Эгерде биз ал сунушту берип көрөбүз, бирок канчалык колдоп атат азырча билбейм. Себеби эми Ош шаар үчүн бул 2 миллиард 600 миллион деген аз акча да. Бирок сиз айткандай жанагындай башка донорлук институттардан, тиги булардан субсидияларды мындай каражаттарды табуу аркылуу турак жай маселесин чечүүнү баары күн тартибине коюшубуз керек деп ойлойм. Бирок ошол мезгилде жана айткандай жергиликтүү өз алдынча башкаруунун дагы милдеттеринин бирөөсү да турак жай менен алмыштыруу. Ушундай катмарларды именно. Ошон үчүн бул маселе жөнүндө биз сөзсүз түрдө шаардык кеңешке кайрылабыз деп атабыз. Эми жакырчылыктын эң биринчи белгиси бул ошол турак жай кымбат жоктугунан кесепетинен келип чыгат экен, же болбосо турак жай кымбатка түшкөндөн келип чыгат экен. Ошол себептен жанагы 3 жыл мурун атайын докладчик келбеди беле, ООНдон спецдокладчик келип, анан кийин ошонун докладында дагы Кыргызстанда жакырчылыктын пайызы 25ке 28%, 17-18%дан ошол 30%га чейин жетет деп прогноз берген да. Чындап эле ошол прогнозго жете турган болуп калдык да. Ошол себептен дагы биз ошол жанагы турак жай шарттарын жакшыртышыбыз керек. Бирок мен өзүм комиссия мүчөсүндө болуп, жана ипотекалык комиссия мүчөсүндө болуп, өзүм абдан кызыктай сезип атам да. Эмнеге дегенде салым, ооба, мен вроде бы ошол социалдык турак жайды сүрмөлөп атып, бирок социалдык турак жайга муктаж болгондордун маселесин чече албай атам да. Ошол себептен биздин көз карандысыз жарандардын ошол комиссияда отурган пайдасы барбы жок беле?
Мен бир нерсени айтам да, жана комиссияда биринчи жолу ушундай комиссия түзүлүп атпайбы? Ош шаардык мэриясы биринчи жолу чечим кабыл алуу борборун ошо коомчулукка берди да. Бул эми, конечно, жана сиз айткандай толук маселелерди чече албай, ошол иш менен алектенип жүргөн сизге окшогон адамдар чече албай аябай кыжалат болгон бир проблема. Бирок экинчи да маселе болду да, баягы коомчулуктун ошол комиссия болгон ишеним маселеси. Ал жерде отурганда да мисалы бул комиссия туура чечип атат, туура чечимдерди кабыл алып атат деген сөз, бул жалпы эле бийлик болгондо ишенимди алып келет экен. Анан ага карабастан текшерүүлөр абдан көп болду. Былтыркы жылы 21 жолу текшерүү болду. Анын ичинде 11 жолкусу официалдуу текшерүүлөр болду. Текшерүүлөрдө ошол турак жай комиссиясынын жана коомдук комиссияны деп айтсак болот да. Ал жерде бир гана Ош шаарынын мэриясынан бир гана вице-мэр гана мүчө болбоду. Калган өзүңүз сыяктуу жана өкмөттүк эмес уюмдардан, журналисттерден, депутаттардан, анан жанагындай социалдык коргоо мекемелеринен өкүлдөр отуруп, анан коомдук комиссия чечим кабыл алганы биздин программадагы батир бөлүштүрүү маселесине болгон ишенимди да арттырды да. Ошон үчүн мен туура эле көрөт элем, мисалы сиз жанагы өзүңүз ошол маселени менен алектенип, бирок ошол маселени толук чече албай, жана муктаж болуп келген адамдардын маселе чечилбей ишиңизден кыжалат болгон болушуңуз мүмкүн. А бирок мындай жалпы программага абдан чоң салым пайда болду, себеби эл ишеним менен мамиле кылды. Балким ошо сиз айткан туура эледир. Ошол башка көз карандысыз жарандык топтон өкүлдөр болгон үчүн талаш тартыш болуп тур. Мисалы үчүн комиссиянын отуруму 9 караңгы 9га чейин, 4тө баштап 9га чейин талаш тартыш менен болуп атты чечимдер. Эми туура таза чечимдер ошондой кабыл алыш керек. Бирок мен сизге мындай сунуш кылат элем да, эми силер комиссия, муниципалдык мекеме, то есть ипотекалык мекеме бул муниципалдык, мэрияныкы. Демек мэриянын структурасы болгондон кийин башка социалдык структуралар менен дагы кошо иштеш керек да. Мисалы үчүн социалдык комитет барго, ошолор менен тыгыз байланышта болуп, анан кийин алар берген тизмелерин да карап коюшуңуздар керекпи дейм да. Жана айырылуу үй бүлөлөрдүн тизмесин. Мисалга силер өзү башка структуралар менен тыгыз иштейсиңерби же өзүнчө эле? Биз азыр мисалы тизмелерди бардык структуралардан алабыз. Биринчи бергенде жана Ош шаарынын жана муниципалдык менчик башкармаларда турган тизмелердин баарын кабыл алып, жалпы граждандыктагы жанагы айырылуу катмар боюнча өзүнчө тизмелер бар, ошолордун баарын кабыл алып тизмени, анан комиссия ошол тизмени карап баштаган да. Бирок андан сырткары да билесиз да, жана комиссиянын мүчөсү катары Ош шаардык социалдык коргоо ишканасынын жетекчиси деп отурган. Ошол жерде айрым бир Куттубек Абдулла. Кээ бир учурларда парадокстор болуп атпады. Мисалы кимдир бирөө социалдык пособие алат, социалдык коргоо муктаж деп. А на самом деле бул жагынан карасак батир төлөөгө жөндөмдүү деп кирешелер чыгып атты да. Көрдүңүзбү? Бул маселелер даже кээ бир учурда ошол социалдык коргоо багытында иштеген ишканалардын иштерин да корректировкалады. Демек, ошондо үчүн биз алар менен взаимодействие. Силер түзгөн комиссия ар тараптуу өкүлчүлүктөн түзүлгөн комиссия деп айтсак болот экен, а? Жергиликтүү кеңештин депутаттары. Анан кийин ошол күч түзүмдөр, анан кийин жанагы социалдык мамлекеттик эмес уюмдардан, социалдык коргоо ишканаларынан болду. Ошондо биз чыныгы картинаны алып чыгуу мүмкүнчүлүк болду. Анан дагы бир маселе, мисалы айлыгы башкасы жетпей калып атпады, төлөө жөнөмдүүлүгү аябай төмөн болуп аткан учурлар болду. На самом деле келип туруп үй алууга кызыктар болгондо бүт кирешелерин официалдаштыра башташпадыбы. Мисалы айталы, кайсы бир курулуш компанияда иштейт, айлыгы 10 000 сом алат, а на самом деле конвертте айлыкты көп алат. Алар бизге келип айтышты, биз айлыгыбызды көп алабыз деп, документинде 10 000 сом эле турат. Ошондой сыяктуу легалдуу эмес кирешелер дагы легалдашты да. Ошондо бир мындай бул ушул комиссиянын ушундай коомдук мүнөздө түзүлүшү биринчиден социалдык структурада иштеген ишканалардын иштерин корректировкалады, теневой экономиканы бир топ ачты, жана кошумча кирешелер табууга мүмкүнчүлүктөрдү түздү. Анан ошол эле мезгилде жана терс эффекти кээ бир үй бүлөлөрдү көп мындай бир терс таасирлер чечкен учурлар бар экен, аны кошумча иштеш керек деп ойлойм. Жеке компаниялар курган үйлөрдү дагы көрүп силерге түшүндүрмө берип коелу дедик, канчалык деңгээлде силердин өзүңөрдүн чөнтөгүңөргө жараша, акчалуулуңарга жараша кайсы ипотекалык компаниядан үй алсак болобу же болбосо частный компаниядан үй алсак болобу, кайсынысы бизге жакыныраак жана выгодный деген суроолорду берген болчу биздин көрүүчүлөр. Ошол себептен биз Нурзаман курган Нурзаман деген курулуш компания курган жилищный комплекске келдик. Азыр бул жерде жашоочулар менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Сиздин аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Анан кийин ошол Санжар, өзүңүздүн аты жөнүңүздү, анан качандан баштап бул үй менен кызматташасыз? Ошол Нурзаман компаниясы менен кызматташууну баштагансыз? Менин атым Санжар Көчкөнов. 2019 жылы ушул жерден үй алганмын. Котловандан алганмын.
Андан кийин Котловандан алсаңыз анда 2015 экен. 2015-жылы. Ошо бүткөндөн баштап жашайм бул жерде. 2015-жылы Котловандан алгансыз. Ошондо үй канча жылда бүттү? 2015-ден баштап 3 жылда 3 бүттү. жылда бүттү. 2015-жылы канча пайызын төлөгөнсүз? Мен нагы төлөп алганмын. Котловандан Каталогандан нак төлөп Ошондо алганмын. бир чарчы метрин канчадан алгансыз? $400 алганмын. 2015 аягы. акчасын төлөп Толук алгансыз. акчасын толук. Сиз корккон жоксузбу мындай курулуп бүтпөйт, тиги бу деп? Жок. Мисалы азыр көп эле компаниялар курулуп бүтпөй, жалгастрой болуп калбайдыбы? Анан элдер азыр кыжаалат болуп, бузучулук атышат, акчаларын кайтып ала алышпай атат, жүйгө кире алышпай атат. Ошо себептен кандай сизде кеп кеңеш болот эле? Коркпой эле бере бериш керекпи же кандай кылыш керек? Ошол. Мен булардын ээлерин Үйдө атканда. салып аткан адамдарын тааныйт элем сырттан мындай. Коркпостон төлөп алганмын. Ошо 2015, ошо 2019 жашаганым киргенмин. Ошондон бери Нурзаманда жашайм. Ошондо эле келишим түзгөнсүз да сиз, Ошондо эле келишим договор түзүп, договорго полный эмесин төлөп, ошентип алгам. Договор госрегистрде катталган беле ошондо же жокпу? Жок, госрегистрге кийин документ үй бүткөндө гана берет да мени. Тек паспортто. Ага чейин договор. То есть куруп атканда сиз көрүп турдуңуз. Көрүп тургам. Азыр үйүңүз жылуубу? Үй жылуу, Суу мындай. Суу, свет, газ бардыгы жакшы. Немеси баасы кандай? Азыр Үйдүн обслуживаниясы кандай? Мисалы үчүн сиз айына канча акча коротосуз? Мындан частный компаниялар ошол немесине управляющий компанияларга төлөшөт экен го. Айына бирөөлөр 3000ден, бирөөлөр 5000ден. Сиздер канча төлөйсүздөр? Эмнеге ондай биз эмеге эле төлөйбүз? 650 сом мына лив эмелерге эле. Коммуналка эмелерине эле башка. Анан мынабы неме домкомдун акысынчы? Домкомдун акысын деле жок, ошо үй домдун өзүнүн эмеси бар, ошону эле төлөйбүз да. Лифтке. Ошонун ичинде. Мен 3 жылдан бери жашайм, балам 5 жылдан бери жашайт. Бул компания өтө жакшы, честный компания. Мисалы, хотя берешь парковканын местосын алсаң, 2 күндө эле документтер даяр. Бар жокко даяр. Ну эми башында кайсы компания честный, кайсы компания нечестный экенин билиш кыйын экен да. Сиз уже азыр өзүңүздүн тажрыйбаңыздан айтып атасыз. Туурабы, бул компания честный экен деп. Анан мынабы бул компанияны деле берип атканда парковкабыз бар деп берген болуш керек. Бул жерде парковкалар жок экен го, мына карабайсызбы мына? Бизде эми собственность компания эменин эмеси бар, парковкасы подвалда. 40 местага. Бул жерде да действительно парковка. Элдерде у всех многих по 4, по 3 машины бар. Канча квартира берди? Бул жерде 300 канча квартира бар? 390 квартира бар. 390 квартирада по 3, по 4 машины есть. Сиз эсиңизде жокпу? Балаңыз канча сомго сатып алды эле квартираны? 26-га. Черный. $26 000. Канча квадратный метр эле? 62 квадрат метр. Ал канчанчы жылы? Это было, азыр айтам, 17. 2017-жылы. Азыр кандай жалап барбы, жокпу? Бул жерде эми жалап, суук эмес, ысык. Кышындасы вообще форточкаларды ачып жатабыз дейт да. Мен го мынакы домдо жашайм. Суусу жакшы эле? Суусу жакшы. Напору жакшы. Канча этаж эле? 10 этаж. Суусу напору 10 этажга жакшы чыгат. Жакшы чыгат суу. Гүлзаты жеке ошол 390 дедиңиз, 390 квартираны тейлейт. Ошо жашоочулар Гүлзатты домком тандап алышкан. Бул жеке өзү ушу үйдө жашайт. Айтсаңыз азыр ушу жерде канча машина бар примерно? Бул жерде где-то 100дөн ашык машина бар. Сыртка да коет. Сыртка да коет. Парковкасы рассчитанный эмес экен да? Рассчитанный эмес. Машиналар батпайт. 40 местабы подвалдыкы? Подвалдын парковка 40 место эле бар. Анан айланасына батат где-то тоже 100 и бул жакка 100. И 100 бизге жетпейт. Муну аябай тар кылып салган. То есть сизде кандай кеп кеңеш болот эле? Эгерде үй алып атканда бар парковкасын караш керек экен да? Караш керек да. Ар бир квартирага парковка рассчитанный болуш керек. Элитный дом болгондон кийин ар бир квартирага парковка болуш керек. Бирок силердин немеңерде короңордо кичине ойной турган аянтча, анан футбол аянтча бар экен, а? Бул ойной турган аянтчаны, футбол аянтчаны ким салган? Компания Нурзаман.
Компания Өзү салып берген. ушуларды салып берген, мындай спорт площадка. Ооба, салып Анан берген. кийин наркы игровой площадканы компания өзү салып берген экен, Рахмат анда. Бул жерде эмне кабинет? Ну, команда зданиясы. Яғни елу алған. Здесь тоже чип, это уже другой чип идет. Вот он. Бул ар бир подъезде ушундай лифтпи? 14 подъезд, 14 лифт бар. Жанагы грузовой лифттер жокпу? Жоқ, грузовой нет не насчитан. Ошо. Немечи? Жанагындай техника безопасности пожар болгондо неме барбы? Запасной выход. Барды бар, пожарный вход. Ошо бизден келдик го, ошол жак пожарный вход. Артындагы лестницаны карап коюшубуз керек экен, пожарный лестницаны көрүп коюшубуз керек экен артындагы. Мына бул подъезде утепленные пластиковые окна вроде бы. Это я сама Мынаны силер өзүңөр устанавливать этип коюпсуң. Бул ошол неменики эле да, өзү дополнительное отопление жок да бу жерде. Жок, имеется в виду силер өзүңөр кошумча жылуулук кылган эмесиңер туурабы? Бул ошол ТЭЦтин эле отоплениясы. Немелерди көрсөтсөңүз болобу? Бул жерде канча комната? Здесь двухкомнатная. Бул кладовка. Бул прихожка экен, да? Прихожка. Я прихожку комната была. Это коридор. Тоже смотреть люди, да? Нет, мы заходить не будем. Здесь ванна, да? Ванна. Ну, я вот эта студия Понятно. Бул зал болчу, Это студийный, да, был. Вот этот подъезд, вот этот весь, это студийный, да? Вот это евростиль, европейский стиль студийный, да? Я такой сама искала. Гүлдөрүңүз укмуш экен. Гүліміз? Да, гүлдөрүңүз укмуш экен. Да, очень красиво. Биякта спальня, да? 2 комнаты. Да. Ну ничего, жылуу эле, неме... Нет, вообще жылуу. Батарейкалары каерде? Бул пол отопление? Нет. Вот держи, кара, кап, ысык. Ош шаарындагы ипотекалык компания элдерге, жарандарга мына 3-4 жылдан бери квартира берип жатат. Ипотекалык компаниянын частный курулуш компанияларынын айырмасы бул ошол даяр үйлөргө киресиң дагы, андан кийин акырын квартиранын карызын 10 жыл, 15 жылдын арасында жашап атып төлөйсүң. Бул частный компаниялардын айырмасы, бул деген сен киргенден баштап где-то 30% беришиң керек дагы, анан кийин курулуп атканда 30% бересиң да, анан бүткөндөн кийин толук ошол 2-3 жылдын ичинде үй курулуп бүткөндө кутулуп бүтүшүң керек. Туурабы? Бөлүп берет, кутулуп бүтүшүң керек. Анан бүткөндөн кийин документтин график түзүп берет, анан документин өткөзүп берет. Сиз ошондо получается ошол 2018-жылы кара шабак менен бул үйдү алгансыз. 70 квадратный метрди канча сомго или канча акча алдыңыз эле? $31,000. $31,000. Ошондо 1 квадратный метр $442 долларга туура келген. То Алмалда доллар башка эле да. Азыр 89 болуп атса, Алмалда 70 беле. Анан ремонтко кетти да. Акча. Ремонтко $5,000 кетти го. Ремонтко кетти, анан кийин деген ошо малда. Сиз сразу акчасын төлөдүңүзбү же кийин? Толук төлөп алгам. Сиз толук төлөп алгансыз. Анан ошондон бери пока бул үйгө жалап жок да сизден эме. Менде жалап жок. Сиздин эми просто колуңузда акча бар болгон экен да. Эгерде колуңузда акча жок болгондо, мисалы, эгерде баштапкы сумма эле болсо, 30% эле же 20% эле баштапкы
$10.000 эле колуңузда болсо же $15.000. Сиз ушул жарандарга эмне деп совет берет элеңер? Ипотекалык компаниядан алсабы же строительный компаниядан алсабы, курулуш компаниядан алсабы кандай? Мен наркы ошол ипотека берип атканын мен билбейм да, какие у них условия, я же не знаю. А наши условия, мне, например, нравится эта квартира, пышык, аябай. Анан кийин светлые квартиры, солнечная сторона. Вот у меня цветы растут спокойно, можете снять. Это за счет этих вот этой светлости, солнца, тепла. Здесь у нас отопление центральное, ТЭЦ. Очень. Сиз киргенде, ошол 2018 жылы киргенде сразу Отопление газды, было. отопление ооба, свет ооба. А газды качан берди? Газды ошол малда мен председатель ТСЖ болчумун, ошол малда мен өзүм киргизгем. 2018 жылы сразу кирдиби же 2020 жылы кирдиби? 2018 жылы киргенде пока газа не было. 2019 мен председатель болдум. Ошо 2019 1 августта болдум. Сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай газды мен өзүм киргизгем. Ну, это совместно с компанией, конечно. Компания оплачивала все газоснабжениянын чыгымдарын төлөдү, а мен здесь бардык жительдерди жаап коюп кеткен жительдерди собирать этип и жада бергем. Кээ бирки жаңы курулуп бүткөн үйлөрдө, ошо частный компаниялардын үйлөрүндө жалоба түшүп атпайбы? Газ жок деп. Газ жок, отопление жок. Мисалы үчүн ошол Фрунзенскийде эле бир үйдө отопление сыз эле жашайт экен да, элдер кирип ошол өздөрү немелерди кошумча батарейкаларды алып келип жылытып, бирок отопление кирбей калган экен ал үйгөчү. Алар котельный кылат, азыркы ошо котельный кылгандар ушул кылабыз деп анан кийин убакыттан утуруп коюшкан окшойт. Бирок ошол кээ бирки үйлөр азыркыга дейри ошол жылуулугу жок, же болбосо ошо газы жок болот экен да. Ошонун айырмасын айтып атышат да элдерчи. Муниципалдык ипотекалык компаниянын жакшы нерсеси бул муниципалдык ишканалар менен же болбосо ошол мамлекеттик ишканалар менен алакасы жакшы болгон үчүн газды, сууну, жылуулукту, сразу светти сразу беришет дейт да. Анан жеке компанияларда анча-мынча документтери бүтпөй калган үчүн ошол кээ бирки коммуналдык немелер убагында берилбей калышы мүмкүн экен дейт. Ошол анда азыр мисалга сиз бул үйдү канчага сата аласыз? Азыр бул үйдүн квадрат чарчы метри канча? Чарчы метри. Эми азыр бул ремонт менен, если мебель менен кошуп сатсак, где-то $80.000 кетет. Азыр бул нур заманда 3 комнат үйлөр $100.000 болуп атат. И кеткени 95ке кетип атат да, 3 комнат үйлөр. 2 комнат үйлөр 75, 72 и аябай жакшы ремонт мебель болсо 80ге кетет. Но силер азыр бирөө келип бир комната үйүмө саткан жардам бергиле деди. Ал пустой эле квартирада. Ошону $40.000 сатат экен да. 47 деп атат. $47.000. Анын чарчы метри канча? 44 квадратный метрди. Азыр $47.000. Ошондо бир чарчы метр $1.000 айланып калат экен да орто эсеп менен, даже больше. Силер деген үйүңөрдө могу жерде неме койгонсуңар, шлагбаум койгонсуңар, Мен койдум. Ооба. Ошондо элдердин акча топтому кандай болот? Элдердин активдүүлүгү үй боюнча мындай салымы, жаамат катары өз үйүнө жакшы мамиле кылабы же кайдыгер болобу? Мисалы үчүн мен жашаган үйдө бизде ошол совет дорунан калган үй квартиранттарыбыз көп да биздин. Мен жашаган үйдөчү. Анан бир нерсеге топтом баштасак эле топтом чыкпайт да. 50% эл топтойт, андан калгандары кайдыгер мамиле кылып коет. Силерде кайдыгерлик мамиле кандай? Бизде ошондойлор бар. Жок эмес, бар. Канча ушул 390дон батирде тургандар барбы силерде дагы? 390 квартиранын ичинде бизде где-то 40% квартират. Алар төлөйбү? Төлөйт. Алар квартирный немесин төлөйт, и хозяинге төлөйт, бизге да төлөйт. Насчет шлагбаумов мен 2-3 ай топтодум. 700 сомдон ар бир квартирадан. Аябай кыйын болду топтош, бирок мы добились. Азыр шлагбаумдар автоматтык түрдө ачылып жабылат, Ачылып жабылат, пульт менен и приложение менен. Телефондун приложение менен ачылат. Сиз өзү башка адам комдорго сабак өтүп, кантип домдорду порядокто кармаш керек деген тренинг өтүшүңүз керек экен. Ийгилик каалайбыз.
Биз Нурзамандын үйүндө болдук бүгүн. Нурзамандын үйү ошол глобустун жанында жайгашкан. Эми биз Карашева 2де жайгашкан Монреал аттуу үйдө турабыз, жаңы курулган үйдө. Бул үйдүн бүткөнүнө 1 жылча болуп калды. Жартылай жашоочулар кирген. Бул үйдүн баасы чарчы метри $800 түшкөн. ПСО даяр эмес, бирок квадраттык метри $800. Анан эми котловандан курулуп баштаганда балким арзаныраак болгондур, бирок азыр бул үй бүткөн үчүн баасы ошондой. Бул жерде парковка каралган, подвалында парковка бар. 40 орундук үйдө өзү 140 квартира бар. Азыр эми биз парковканы барып көргөнгө аракет кылабыз, подъездерди көргөнгө аракет кылабыз. Эми мына силер өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде ошол парковкада местасы жоктур, баары бир бул жерге кое беришет. Бирок подъездери мындай широкий, подъездерине кире бере турган жерлер жамгырдан, жаандан далдоо, мындай отуруштары бар. Анан мындай балдар ойной турган оюнзок немелери бар, игровой площадкалар бар. Анда эмесе азыр биз немеге киребиз, парковкага кирип ошол жакты көргөнгө аракет кылабыз. Бул ошо Карашева 2де жайгашкан Монреаль жилищный комплекстин подвалы. Кайсы курулуш компания салды эле буну? Golden House курулуш компания салган үй. Бул ошо парковка, 40 орунду парковкаларды сатып алат жарандар, жашоочулар өздөрү. Анан ошол 40 орунду болгон үчүн баарына эле жетпейт экен бул парковка. Эми ар бир үйдө бирден машина болгондо дагы ошол 140-тын баарында болсо да 100гө жакын парковка орун болуш керек бул жерде. Негизичи стандартка ылайык. Анан эми бизде Ош шаарында парковкалуу бар үйлөр аз, жокко эсе ушундай парковка болгондо эле жакшы деп ойлойм. Мына ушул Карашева 2деги жайгашкан үйдү көрдүк. Бул жерде дагы баштапкы сумма каралган. 30% чейин баштапкы сумманы берип, анан кийин акырын үй бүткүчөктү төлөп бүтсөң болот экен. Бул үй курулуп бүткөнүнө 1 жылча болду. Бирок бул үй ушул бул жерде жашоочулардын айтымына караганда 2 жылдын ичинде курулуп бүтүптүр. Демек ошол 2-3 жылдын ичинде акчаны толук төлөп бүтүш керек. Толук бүтпөсө анда ошол документтер өткөзүлүп бербейт. Ипотекалык компаниянын үйүндө деле 10 жылга дери пока акчасын төлөбөй узак мөөнөт төлөсө болот, ыңгайлуу. Бирок ал үй менен сен толук башкара албайсың, распоряжаться эте албайсың. Эмнеге дегенде ал үйдүн толук документи 10 жылдан кийин же 15 жылдан кийин төлөп бүткөндө гана сага өткөзүлүп, сенин атыңа документтер жасалып берилет да. Анан бул жерде частный компаниялардын үйлөрүнүн неси жакшы. Акчаң болсо тезирак сатып алып, анан кийин ал үйгө толук кандуу хозяин болуп киресиң.